урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө Кара Жорго бийин катыра бийлеп келаткан, кыргыздын желеген канча деген мамлекетке барып желбиретип, кыргыздын бийи Кара Жорго деп талашып келаткан, азыркы күндө кыргыз бийи деп бийлеп жүргөн Анел аттуу кыз менин жанымда. Анел, Кара Жоргонун тарыхы кандай болгон? Негизи биздин казак туугандар менен кыргыздар аябай талашып келатат. Негизи бирок кыргыздардыкы деп тастыкталып чыкты. Ошол чынбы? Албетте чын. Кара Жоргонун тарыхын айтып кетсем, мындай кыскача. 10-11 кылымдарда Караханит деген мамлекет болуптур, кыргыздарга таандык экен. Анан ошол мамлекетте Бурака деген хан болуптур. Өзүнүн ушу айылдарын аралап карап жүрчү экен. Ошондо бир айылга келатканда өзүнүн элдери тосуп алалы деп даярданып турушса, ошол Бурака хан 40 жан жөөкөрлөрү менен Кара Жорго миндирип, Кара Жорго минишчи экен. Кара Жорго деген өзү көрктүү, күчтүү келет экен. Сулуу жылкы. Сулуу жылкы. Анан келе турса, алар жакшы тосуп алалы деп, комуз чертип, айда шаңдуу тосуп алалы деп, комуз чертип, ырдап тосуп алышса, Кара Жорголор мындай ыргалып, музыканы укканда ыргалып, тияка бияка чайпалып ушинтип келишсе, анан хан дагы тияка алда ыргалып, анан алыстан ойлошот экен да, хан бизди сыйлаганынан бийлеп келатат деп, анан хан бийлеп келатат деп баары ошентип калышса, анан хан келип, анан ошо хан деген ошондо бул бийди Кара Жорго бийи деп атайбыз деп, бий деп. Ошондон Кара Жорго аталып калган экен, Аталыптыр. Ошондо азыр кыргыздыкы деп сиз дагы тастыктап бересиз. Бул 10-11 кылымга таандык. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, анда Анелдин кыргыз бийин чогуу көрөлү. Kırgız beylerin
Кези келди иликтер, тартылып калган айрымы, тасмалардан карап көр. Нукура кыргыз бийлерин, бийлеп көңүл ачалы, катыра бийлеп тойлорго, бий чачыла чачалы.